Salamatsızlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz sizler. Assalamu alaikum. Aleyküm, hoş geldiniz. Salam auditoriya. Good morning, welcome. Good morning, welcome. Buenos días. Tardes, amigos y amigas. Bienvenido a España. El país declaró el fútbol. El país eterno y Apreciamos su prueba nuestra comida nacional. Buen provecho. Guten Tag. 안녕하십니까. Namaste. Shim Hazret вас. Здравствуйте. Salam auditoriya. Konnichiwa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uy belecikler. Kızlar kelingler, şirketler men qirg'izga bilik. Kelinglar. Uy bele. Oy jaraylikler qani. Hop bele. Kara jorga bolmasa beydin senni keler mi? Koz etek köylek giymese kızdın senni kele mi? Algan eki joldaslar birevin şık toy baslar. Toy degende deydi eken domalaydı kuvaslar. Alqalayık bilengler, bilеңizde sүйіне. Басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне. Қоссын барлық делебе, қан тарасын денеге. Қара жорға болмаса, тойдың сәні келеме. Kara jorga oynаңдар, koy dese de koymаңдар. Hoş жүректің шаттығын дәл солай тойлаңдар. Келе бермес ыңғайға, дәл сондай күн қайда. Ойнаңыздар жамағат, билеңіздер мұндайда. Жалдар жүрсін шаттанып, жанарынан от жанып. Билесін майданда, кемпіріне мақтанып. Кемпір жүрсін кеңкілдеп, ақ жаулығы желкілдеп. Жалдарына көз қысып, билесін селкілдеп. Beyle жеңген тілегім, мына тойдың күлегін. Ағалардың қалайда бірдір еткіз жүрегін. Салауатты ағасы, азаматтың сарасы. Билеп жатқан сылқылдап, келшектерге қарашы. Биле жігіттер, жанып тұрған үміттер. Шыққанынша тоқтама, маңдайыңнан тұнық бер. Биле қыздар бұрақ қыл, сауық сайран құрап тұр. Жауласын бір от сезім, жүректерді сұрап қыл. Kızlar şirketlerden çekilmek, kelinglar bilik. On 8.000 ağlamdı, kup jaratkan egebiz, adam ata o bene, cuk jaratkan egebiz, çeksizlikti çeberlep, jer jaratkan egebiz, berekesin belendep, el jaratkan egebiz, telegeyin janduunun, teң jaratkan egebiz,
кереметин дүйнөнүн кең жараткан эгебиз. Ак мөңгү булак сууңду сакта, асаба байрак тууңду сакта, мурасың улар муунуңду сакта, угуңду учтар уулуңду сакта, учамын деген кушуңду сакта, учугуң улар кызыңды сакта, калкалар тоодой карыңды сакта, ата журт намыс арыңды сакта, бешиги менен энени сакта, кулуну менен желени сакта, сөөк тамыр каныңды сакта, асыл зат адам атыңды сакта, өзгөгө ообой жергеңди сакта, өзөгүң бузбай мекениң сакта, кылымды кезген салтыңды сакта, бабадан калган наркыңды сакта. Түндүгүңөр тирүүлүктө жабылбай, түтүн чыгып колом тоңор жалындай, тойлор болсун ар бир үйдүн төрүндө, токчулукта томкорулуп карынмай. санжырасын сактаган, өнөр багып каада салтын таңтаган уюткулуу улуу журттун урпактары арбаңыздар. Санаты санга
жеткен, дастаны далайга кеткен, өрен ырдап күүсүн черткен, түмөн түрлүү нарык менен өскөн, нарыктуу барктуу кыргызымдын кыздары. Бар болуңуздар. Бирдин айынын 21-ин утурлай Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын демилгеси менен бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнүн урматына Ош шаарынын жаш мугалимдердин арасында уюштурулуп жаткан кыз жигит сар мердени сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн бир эле Ош шаарында эмес, бүтүндөй Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча эне тил майрамын белгилөөдө. 1999 жылы ЮНЕСКОда катталып, 2000 жылдан бери бүткүл дүйнөдө эне тил майрамы белгиленип келүүдө. Окумуштуулардын пикирине таянсак, дүйнө жүзүндө 7000ден ашуун тил бар экен. Анын эң эле активдүү колдонулуп жатканы Кытай, англис, араб, орус, француз тилдери. Ушул жерде да мугалимдигизди көрсөтүп, жакшы маалыматтар менен кабардар болгонуңуз үчүн чоң рахмат Шайыржыңа. Анда булак бузулбай келген, салт башынан сакталып келген, айтылуу сар мерден оюнун баштардын алдында кыз жигиттерге накыл сөзүн каап айткан, жакшы сөзүн таап айткан Кыргыз элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнүн төрагасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Нурмбетов Балтагылгай баштаган Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилери калыстык кылып беришет бүгүнкү оюнубузга. Анда эмесе Шайыржыңа, элибизде куунак өмүрлөр, жайдары көңүлдөр болсун, ортого ыр күлкүлөр толсун, жашоолорубуз жыргалдуу болсун, зал ичи толо эл келген, кыз жигитке дем берген, алакан чаап башталсын анда калкыбыз күткөн сар мерден. Эрке бала, арышты кенен таштайбыз, алты бакан аштайбыз. Аты калган кыз жигит сар мерденин баштайбыз. Арыбыз деген сөз үчүн айланып кетпей мектептен деп, жаштыгын, сулуулугун мектепке арнап, келечек буундарга багыштаган, жүрөгүндө ыйманы бекем болгон кыздар жамаатына кол чабуулар болсун. Кымыз жыттанган балдар жамаатына дагы кол чабуулар болсун. Жашоого аты дал келген жаштардын оюну сар мерден, тарыхка аты дал келген таланттуулардын оюну сар мерден. Дагы бир ирет жумурай журтум кол чапсаңыздар зор болот. Ош шаарындагы жаш мугалимдердин атынан хор болот. Эр артык деп коет эрке бала. Анда эмесе сөз кезеги жигиттер өзүңүздөрдө болсун.
Баштасак баштайлык шайыржыңа. Алты бақан аштайбыз жеңе, арышты кеден таштайбыз жеңе. Күмүш бақан аштайбыз жеңе, күлкү ойын баштайбыз жеңе. Анда эмесе жигиттер, өнөрлөрдү ортого таштайлы, башканы коюп биринчи манасты айтып баштайлы. Номер 14 мектептен музыка мугалими Кушубаков Уланбековдун аткарышында болсун. Atamda kalganan cihan akıllı tamam der Avo kedi çavam der Aşka kırgız başka Allah kedi çavam der Atası başka Kıtay'da salayına kıramadı Deli manas bayladı Bet alıp kimge paralı Kıtıldı manas keyiftir Kırgız elde camını Kılgan işi dağı var Kartta manas bakırın Aybatı sağlı bakırı Almuru düzeyinde Aybatı albat denizde Yurdu çözdü kamıştay Közü buz kolay Karanlık karasa Közü cüp kolay Asma beni gelindin Şirösünden müskündür Hayır beni gülündür Şirösünden müskündür Havadağı boldu salgından müskündür Bizde жигитте токтоп босоп, каңат кызыктар манас айта берет. Ош шаары түрк дүйнөсүндөгү эң кооз кала. Манасты укмуш эле айттыңар го эрке бала. Кыз болсок да билек туруп сиздерге жооп кылып, манастай багытымдан жаңылбаймын, өнөрүн улантсам дейм сагынбайдым. Ак буласын алып учкан канаттаймын, жолуна түссөм деймин саякпайдым деген изги тилек ару максаттар менен номер 33 мектептен Ырыскүл деген кызыбыз манас айтып бермекчи. Hey todoy bolğanı Kay torunay budanın Köy kölüp turgan köpkülü Kök jübek menen tüydemi Tokungan sıyda kuyruğun Kuşayı menen tüydemi Okuro tüygün akluktu Kay toruğa çakluktu Kuşayın toruğa çakluktu Yukarıdağı segiz kan kanın alıdır Kay torunlu ceselip Hüydöpümün arabay Hüydöpündür sarnabay Çimekçi boldu sızıktı Atına biri katılsa kapıray Körsetmek boldu Asla söylüp sabılıp İllek ellep çalınıp Çonuğu doluy karnıyam Haydalınla mingizip Allah kelgen oluyam Dinlenene kulak sal Üzümü menin berekem Aylanayın ilike Vatan güneşi bereke Köylülük torunu anıp boldu çavuşum Degen kezde çeyirdi Karbayıp kolun götürüp Kürse cetölüp Kol götürüp sarılay O hüyle getken manastı Kol boy körüdep dağılay Hacımay bakaya gigan Arka bolup kol doygur O jaratkan kudayım kanike işin on doygur Kağlayım kanikey Tilekli teyir versinci Tay torun aldığa çıkıp gelsinci Devo şentip kanikey Çıyırgıdan bakalıp Sansana İçkenin yolun kötülüp Tay torusun cetelep Bu kardı gözde yattandı Бар болуңдар шайыржыңа. Мындай кыздарга жакшы наамдарды тагуу керек. Эй жигиттер, манас айткан кыздарга алуу керек. Керек болсо, ашыктык отун ушул жерден дароо жагуу керек да. Эрке бала, баатыр жигит болчубай, сендейлерди көргөм талай. Анча ашыкпаңызаңдай, жүрөк ээси болуу урмат го. Аны ачуу сизге кымбат го. Ай шайыржыңа, ачуу алам оңой жолу керек. Ашык адам тапкыч болуу керек. Максаттарымды бийик коюм керек. Эки жүрөк бирдей согуу керек. Эрке бала, айтылган сөз атылган ок дейт. Анда ашыктыкты далилдеп, биздер 3 кыз, сиздерден 3 жигит жалпы жумурай журтка ашыктык ырдап беришсин. Ырдашса 3 тилде ырдашсын, сырдашса да 3 тилде сырдашсын. Анда эмесе ашыктык ыр менен биздин кыз жигиттерибизге кол чабуулар болсун да.
Kadir güller açtı çıray, kadir güller açtı çıray. Kara köşkü bir saray. Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen mening azizim. Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen mening azizim. Aklı güller açtı çıray, aklı güller açtı çıray. Kara köşkü billur saray. Yıldızlar içine tenhay, yıldızlar içine tenhay. Azizim sen mening azizim. Yıldızlar içine tenhay, yıldızlar içine tenhay. Azizim sen mening azizim. Layli yüzü minge bekar. Layli sözü minge bekar. Şirin sözü minge bekar. Tatlı kızı minge bekar. Yıldızlar içre tenhay, Yıldızlar içine tenhay. azizim sen mening azizim. Yıldızlar içre tenhay, Yıldızlar içine tenhay. azizim sen mening azizim. Aşkımız alın kalay, ciber vergin olay. Dileğiniz dağı dost pekin, güzeli dost pekin. Keşiktin bir kabay, bilimin kalay. Sevişli komşular, seni görgün dalay. Sezel, azıklarımız olay. Şüregimiz kıttı cumbat boy, bunu şu sizge kombat boy. Özelliğine karay, aşağısız kalay. Aşılan olay çoluk gerek, Aşağısız olay bu gerek. kırarında kırınday dolu gerek. İki şeref girdi sonu gerek. Gözümüzü şakka sıylamay, Özünüzü buzda kıynamay. Ayrılmay müjde, olayık bir gerek. gözümüzü şakka sıylamay. Gözümüzü boşta kıynamay, ayrılmay müjde, Olayık bir gerek. Kabağına kongun kınay, kalbine kongun çıray. Seni şükür bergen Huday. Sezgimde arnap gelsin ay, erkelegin beni erkem ay. Vakıttı kalay, körüldü taray. İzledi beçim kurday, kılığıma türsün çıday. Baktulu, bulumun men tümbay. Sen olsun benim şirin ay, ne boy senin tenin ay. Suyumdu arnay.
Бар болуңуздар, уксак кумарып канган, көрсө көз ченеме жетпей турган эң сонунур болду. Анда эмесе эрке бала капалык бойдон күбүлүп, тартуулар көңгө сүйүнүч, татына кыздар бийлесин, талчылык өңдү ийилип. Бийлесе шаар жеңистерин кыздарды да көрүп турабыз. Ой жигиттер.
Aramızlardan ушундай бийчилер турсун булактап, сөзгө кулак салалы жеңе, сүйлөшөлү жүрөк жараны жеңе. Эзелден кыргыз жер артык, балган жүрөк эр артык дейт. Анда ыйманын сактуу экенибизди билдирип, сөз кезегин кайрадан сиздер менен баштасак. Баштайбыз жеңе, жакшы макалдарды ортого таштайбыз жеңе. Анда биздин жигиттер макалдардан айтып баштайбыз. Кыргызда кыздын атылук, кыз сыйлабас макулук. Кана эмесе кыздар баштаңыздар макалдан. Кайсы элде жүдө көрсөң зайыпты, ошол элдин уулуна кой айтты. Кызды үйдө кыл жатпайт. Сулуу сунган жигиттин чөнтөгүндө өткүзгүсү, көрүнгөн кызга бир сүйлөт, жигиттин эки жүздүүсү. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт. Баатыр өлсө аты калат, коркок өлсө неси калат жигиттер? Жакшы болсо катыны келе берет акылы. Кузада кетпейт жакыны. Жаман болсо катыны кача берет акылы. Чакырса келбейт жакыны. Болсо сатып кутуласың. Күйөөң жаман болсо качып кутуласың. Тийген ери жараса, Жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайтып түшөр көзүңө. ресиң барда этеңди. Жакшылардын талашынан сыр чыгат, жамандардын талашынан чыр чыгат. Жакшынын ичи деңиздей, жамандын ичи доңуздай. Басмайылдын кысканын ээси эмес ат билет. Аялынын кадырын эри эмес жат билет. Аял зат үйдүн баркы экен, акыл эс жактан тайкы экен дейт. Бала эле төрөп бербесе бу. Жаш жырбыктын ийилгени сынганы, жаш жигиттин уялганы өлгөнү. Туурабы кыздар? Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат? Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Төрт сөз жаттап сүйлөгөн лох экенин аныктайт жигиттер. Жаман катын кетем деп корктум. Нары жат, бери жат бул төшөктүн тардыгы. Жакшы сөз, жаман сөз бул көңүлдүн не тардыгы. Жаман катын белгиси жапкан наны карала. Эки эчкиси туса эле белчесинен сарала. Базир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Биздин жигиттер жакшы өзү. Ата болдум деп мактанбай жигиттер, адам болдум деп мактангыла. Казанга жолосоң кара болосуң, азыркы кыздарга жолосоң ата болосуң. Жаман эрге мингенче жайдак минген жакшы. Жаман эрге тийгенче бойдок жүргөн жакшы. Кайтарганыңар беш эчки ышкырыгыңар таш жаратты, айтканыңар беш макал балдар, кыйкырыгыңар баш жарат коду. Мылтыкты мылтык кылган ок болот, жылкы дагы чөп жегенде ток болот. Көп эле сүйлөй берсек эрке бала, сөздүн да мааниси жок болот. Ушул жерден макалды токтотсок кантет? Токтотсо токтотолу. Сиздер уят болуп калбаңыздар, а Шайыр жеңе. Анда Шайыр жеңе, жер бетин көрккө түрдөгөн, жерге күн келер гүлдөгөн, жогоруда болгон карызыбызды төлөп, улантсак кантет бий менен биздин жигиттер. Улантсаңар уланталы.
чабалар болсун анда. Бийлей турган кез келгенде эрке бала мына ушинтип бийлеш керек, ырдай турган кез келгенде эрке бала ырдаш керек. Анда татына болуп, талчыбыкта ийилип, биздин 6-мектептен Махабат деген кызыбыз ырдап бермекчи сиздерге. Анда биз кол чапып турабыз, жигиттер. Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, говорил, что я буду его. А я верила все и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все и как роза цвела, потому что любила его. Ух ты, мама моя, отпусти ты меня погулять. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Виновата сама, виновата во всем, еще хочешь себя оправдать. Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Бұлбұл құш сағынғандай қызыл гүлді, жігіттер де сағынышты шайыржыңа ушул күнді. Қымча бәлді қыздарға жооп қылып, қымыз жұтты жігіттеріміздің бірі Медет ағай сіздерге жооп қылып ырдап бермекчи да жігіттер. Ана бетте қол чабып қосып отырамыз.
Байыртан келген мурастап, бабалар ишин кубаттап, көңүнө жагар жалпынын элдик оюндардан бирди улантсак шайыр жеңанда. Ай эрке бала, чоң энелер сагынгандай жаш куракты, биз дагы сагындык кобушуу убакты. Ыр айткандан, ырдагандан укмуш экенсиңер. Эми келгиле силерди элдик оюндардын бири болгон аркан тартыш оюнун ойноп, жигиттердин күчүн сынап көрбөйлүбү? Анда эмесе оюнга чыкмак бизден, сынамак күчүбүздү сиздерден болсун анда шайыр жеңа. Анда биздин шартыбыз бар эрке бала. Бизден 2 кыз сиздерден каалаган жигитти тартып алат. Макул, биздин жигиттер даярдан да. Келгиле, 4 кыз чыктыла. Жигиттердин арасынан 2 жигит тандап алыңыздар. Келиңиздер. Аркан. Бизден бир эле жигитти тартып коелу дейм да азыр. 4 кызыңыздарды шайыр жеңа. Анда Kızlar kolap durun. Kabardasın. Kızlar. Bizde Kızlar. Bali. Ayттым го шайыр жеңе. Almaştıralım gelingizler. Sizler жак ыңгайлуу болуп калды окшойт. Almaştıralım gelingizler. Бул жак биз жакса касырак болуп калды окшойт. Калыс жигитибиз, калыс болуңуз. Жигиттерди уят кылбайлы дедик, макул эми. Эрке бала, бат айтып, анан калса жат айтып, кезекти жаңы мач менен улантсак кантет? Улантса уланталы шайыр жеңе. Кыргызда кыздын чачулук дейт, анда кезек өзүңүздөрдөн болсо кантет? Болсого болсун, бирок кыргызда сүйлөсө тил деген кете берет. Аны жеңи жок атабыздан далилдесек болот. Жөн гана аккан сууну 7 күн айтып түгөтпөгөн экен. Анда бизден 3 жаңы мач, сиздерден 3 жаңы мач болсо кантет? Эң жакшы болот, бирок бизден бир эле жаңы мачты сиздер айта албай көп кыйналасыздар дейм да. Анда келгиле кыздар, жаңы мач баштап берели. Баштайт. Жатакчылар жатагынын жанында, чатакчылар чатагынын шаңында. Чатакчылар жатакчыларга чатак салып, жатакчылар чатакчылардан алыс калып, чатакчылар чыр болушту, уят болуп. Бул өзү такалып айтып атат, биз кантип такалып айтат. Башынан айтып, такта. Макул, мен башынан айтайын, акыркы сагын адашканым үчүн. Бирок жаттап калыңыздар, экинчи кайталабайм. Жатакчылар жатагынын жанында, чатакчылар чатагынын шаңында. Чатакчылар жатакчыларга чатак салып, жатакчылар чатакчылардан кетип калып, чатакчылар мыш болушту, уят болуп. Ортосунда деген жери бар экен да, унутпайбыз. Туруп туруңуздар, эми мен тезирээк айтып берейин. Чатакчылар жатагынын жанында, чатакчылар чатагынын шаңында. Чатакчылар жатакчылардын чатагын Бузулуп калды, чатагын эмес. Жатакчылар жатагынын жанында, чатакчылар чатагынын шаңында. Жатакчылар бул жерге келип алып, жигиттердин чатагын чыгарып атат. Болду. Анда кайталап албай калды окшойт шайыр жеңе. Айта албай калдыңыздар, анда сиздер улантыңыздар. Анда биздин жигиттерден Илгиз агай айтсын анда. Жакшы болот. Жаңылып калсаң эгерде бечендигиң байкалат, жаңылып калсаң жок, жаңылбай айтсаң эгерде чечендигиң байкалат, жаңылып калсаң жок жерден бечендигиң байкалат дейт. Андыктан төмөнкү жаңылма сиздерге болсун.
Туура эмести, туура деген туура эмес да, туурабы, тууран туура эмес деген туура эмес да, туурабы, тууран туура дейт, туура эмес дейт, тууран туура деш керек да, туура эмес деш керек да. Туугандар туурабы, токунаты шуурабы, жумуркасын курабы же кабар кылдырабы. Бул эң жөнөкөй жаңылма силерге бонус катары айтылды. Бул башталышы да башталышы. Туурабы? Жаңылмаштын шарты боюнча Экинчиси шашпайран. платный. Туура эмести туура деген туура эмес да, туурабы, тууран туура эмес деген туура эмес да, туурабы, тууран туура дейт, туура эмес дейт, тууран туура деш керек да, туура эмес деш керек да. Туугандар туурабы, токунаты шуурабы, жумуркасын курабы же кабар кылдырабы. Биз аягын укпай жатабыз, бир уккан жерге чейин айтып көрөлүчү. Кыйкырбай отурсаңар болсуңар да. Туура эмести туура деген туура эмес да, туурабы, тууран туура эмес деген туура эмес да, туурабы, тууран туура дейт, туура эмес дейт, тууран туура деш керек да, туура эмес деш керек да. Туугандар туурабы, токунаты шуурабы, жумуркасын курабы же кабар кылдырабы. Эми башка айтпайм, өзүңөрдөн көргүлө. Туураны туура деш керек, туура эмести деш керек, туура эмести туура дей берген, туура эмес да, туурабы. Тоок жумуртка туабы же камыр жуурабы. Аннаты шурабы деген. Кайталаңыздар, алдыңыздар сиздер дагы. Туура эмес болуп калды. Туурабы? Туура эмес болуп калды, туурабы? Туура эмес да, туурабы да. Анда шайыр сиздерде болсун. Биз уланталы. Жили-были три японки, як сизрак, Жили-были три японца, цепи, дрыпи, лимпопони. Поженились, як на цепи, як цепи, дрыпи, як сизрак, на цепи, лимпопони. Бизде жигиттер буга жалаң майда экен, бизде ирик акчана бар эле. Жили-были, давай до свидания. Дагы кайталанчу балдар барбы? Ай, бизде жалаң эле кыргыз мектептен келгендер. Анда жооп жок экен сиздерде. Бизден Бек Турган агайыбыздын жаңылмаштын угуп койсок. Анда баштайм. Чоң курсак беке, узун бут меке теке, үчөнү мингени мүйүздү теке, мүдүрүлдү теке, үчө жыгылды беке, мүйүздү теке, кетти жеке. Бек Турган, сен өзүң сүйлөгөнүң жаңылмачы айткандай да, бираз шашпай айт. Биринчи шашпай айтат, анан тез айтат. Жай айтамын да. Жумурткадан кыр издеп отурмун да. Чоң курсак беке, узун бут меке жана деке, үчөнү мингени мүйүздү теке, мүдүрүлдү теке, жыгылды беке, меке деке, мүйүздү деке, кетти жеке. Мындай жаңылмач тарыхта болгон эмес, бирок өтө сонун жаңылмач экен. Кана ким кайталайт? Нукура кыргыздардын жаңылмачы. Кыздарды коргоп мен айтып көрөйүн анда. Мүйүздү теке, мүйүздү беке беле. Чоң курсак беке, мүйүздү теке, алыспы меке, беке. Үчөөнүн мингени теке. Жыгылды беке теке деп. Үчөө жыгылды текеден беке. Айта албай калды шайыр жеңелер экен. Ушундайбы беке? Анда жаңылмашта токтотсок кантип? Дагы биз жаңылмашты биз уланталы. Келиңиздер. Үчүнчү сиздерде болсун анда. Бизден. Түшлүктө тешик тишим түшмөй, кемтик тишим түшүптү. Кайталап койсоңуз оңдоп. Түшлүктө тешик тишим түшмөй, кемтик тишим түшүптү. Түшлүктө кемтик тишим түшмөй. Ha keçirasam mı? Түшлүктө тишим түшмөй. Битте кайтарайын да. Мен битте кайтарасың. Микрофон яшкенме? Repeat once again. Түшлүктө тешик тишим түшмөй, кемтик тишим түшүптү. Түшлүктө тишим түшмөй, кемтик тишим түштү. Түшлүктө тишик тишим түшмөй, кемтик тишим түшүптү. Акыркы жаңылмачыңдарды биз туура айттык, кайталадык. Анда биздерден үчүнчү жаңылмачыбызды кайталап койсок. Эртең аркалар марчага марчалайт. Эртең аркалар марчага марчаласа, биздин жердеги аркалар марчага марчалабай, кимдин жериндеги аркалар марчага марчалайт?
Дагы бир Ертең жол кайтып. арканлар марчага марчалайт. Ертең арканлар марчага марчаласа, биздин жердеги арканлар марчага марчалабай, кимдин жериндеги арканлар марчага марчалайт. Эртең арчалар марчага марчалайт. Эртең арчалар марчага марчалабаса, кимдин арчалары марчага марчалайт? Туура эмес марчалап алдыңыздар Шайыр жеңе. Анда ушул жерден жаңылмашты токтотуп, кыргыздын дагы бир элдик оюндарынан ойносок, ойногон, эс алган эрке бала кимдерге гана жакпайт? Келиңиздер, эгер сиздер даяр болсоңуздар, көз таңмай деген оюнду ойносок. Эгер даяр болсоңуздар, калпагыңыздарды көзүңүздөрдү бекитип, калпагыңыздар менен бекитесиздер. Бизден бир кыз чыгып, кайсыл бир баланын пешенесин чертип кетет. Таппай калгандарга келиңиз бул жакка чыгарып, ырдаталы же кыз жигиттерди бийлетели. Туура айтасыз. Анда биздин жигиттер калпагыбызды, допубуз менен көзүбүздү жаап турсак, Шайыр жеңелер чекебизден келип чертип кетсе, Көзүңүздөрдү жаап турасыздар. Келиңиздер. Ийне жоголду, ийне жоголду, ийне жоголду. Бек турган көзүңдү жаап, ийне жоголду, ийне жоголду. Ийне жоголду, ийне жоголду. Ийне жоголду. Келиңиздер, ачыңыздар эми. Табыңыздар. Туруп алып табайынбы же отуруп алып эле табайынбы? Отуруп да тапсаңыз болот. Мен анда эмесе туруп табайын. Бул жерде оймогоз, кара качтуу эжебиз отурат. Ушул эжекебиз окшойт. Ай, бала, таппай калдың. туура эмес болуп калды анда. Башка жеңе келип чертип кеткен да көрсө. Анда Шайыр жеңе кезекти бизге берсеңиздер, шарт боюнча сиздер дагы жолуңуздар менен көзүңүздөрдү жаап турсаңыздар, биздин жигиттердин бирөөсү барып пешенеңиздерди сүйүп койсо. Ийне жоголду десеңиздер,ийнени табасыздар. Ушун таппай турган болуп окшойт. Жок, таба албады Шайыр жеңе. Сиздердин кызыңдар дагы адашып калды. Анда Шайыр жигит, Силердин эрке балаңар ушул кызды сүйүп калса абдан жакшы экен, жүрөгү го али жаш экен. Көрүнгөндү сүйүп жүргөзсө эгер, аялы да, жубайы да байкуш кантты экен. Анда биз бул жигиттер менен кызыбызга ырдаталы же бийлетелиби? Эмне кылышса өздөрү сүйлөшүп көрүшсүн. Анда жок, биз айтып эле ырдап беришпесин ба? Ырдап берсин анда. Биздин кыз ырга да бийге да дайым даяр. Биздин жигит дагы кем калышпайт. Берекич. Yaldırap, geri durup, geri kaldırap, suyum kalgan jigit okşoysuz, suçumuz bilmey mağdırap. Oba sizdi suyup kalıpmı, görüp alıversen tanıtmı, gece günü görüp düşümdüm, siz da mağa, men da sizge abdan jağıpmı. Ayakatay jaşmın Ali jaş, Oy karındaş, korku karındaş, birik oturup mayıp kuralı, gelci canım, kala beri bas. suyum kalsa zattan jakşı eкен, жүрөгүңүз Ali jaş eкен, көрүнгөндү сүйүп жүрсөңүз, аялыңыз, жубайыңыз байкош кантты экен. Ayağım çok hazır boydokmun, sol koldaman jigit koydumун. Eger meni çındap süysöңүz,
жакшы түгөн жакшы ата болмокмун. Сизден чалганың болсун, Жигиттик сөз Кудай колдосун. Кудай буйруп биз баш кошкондо, 10 баланын не бирери апасы болмоксуз. кечегүнү көргөн бул жерден жаныңызда сууңузер. Колукташып бара жатыпсыз, аялыңыз жуубайыңыз эмнеге? Айтпадымбы жок деп аялым, ал бараткан менин аяшым. Чардан берип койгон жөн эле, аяшымды базарлардан алган товарым. Жаштык келсин байрак кылакта, Жаштыгыбыз өтө рахат, турмуш куруп бирге жашайлы, ак сүйүүнү махабатты деген кубатта. Өткөрөлү бирге өмүрдү, ак сүйүүнү махабатты деген кубатта. Ак сүйүүнү махабатты деген кубатта. Азаматтар, Анда бизден кыз-жигиттерибиз дагы өздөрүнүн таппай калышып жазасын алышты окшойт да, кыдап беришет. Анда сулуулар карайт келбетин, сунаалы анда биз сизге сөздөрдүн кооз берметин. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамына карата ар бир улут өз эне тилинде көркөм ырларын айтсаган деп чайсың, а? айтышса айтышсын, келиңиздер, сиздер баштап бериңиздер. Бизден анда жигиттер көркөм ыр айтууга Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргызым карттарга жазган тилим, кыйкырып, кыйыр бузуп душман келсе, кылычтай кыя чапкан кыргыз тилим, кыйкырып, кыяр келсе, душман бир күн, кыргызым кыя чапкан кыргыз тилим. Язык наш прекрасный, богатый и звучный, то мощный, то страстный, то нежно певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка, написаны им и рассказы, и сказки, страницы волшебных, волнующих книг. Люби и храни наш великий русский язык. Эне тилим, эне сүтүм, киндик танган кыргыз жерим, миң бир түн дуктасам да унутулбайт эне тилим. Татар тили, анам тили, иң биринчи бабам тили, буумнардан буумнарга көчүп келген заман тили. Ар бир элдин өз алдынча тили бар, ар бир элдин өз алдынча дини бар. Кыргыз тили эң байыркы улуу тил. Замандашым эске сактап билип ал. Эрлик, эрдик, бирлик кайрат багардың, жауыз тагдыр жойду баарын не калдың. Алтын күннен багасыз бир белги бол, нурлуу жылдыз, бабам тили сен калдың. Жарык көрмей, жатсаң узак кең тилим, таза, терең, өткөр күчтүү кең тилим. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ак калыңмен тарталарсың сен тилим. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа, ак калыңмен тарталарсың сен тилим. Кыргыз тили кылымдарды баскан дин. Кыргыз тили көркөм дүйнө дастан дин. Кыргыз тили бабамыз жашаган. Кыргыз тили зор тарыхты каткан дин. Кыргыз тили бабамыз жашаган. Кыргыз тили зор тарыхты каткан дин. Aslangiz har nedan ortib, yagona zaminni aslagan zamon
Babalardan kalken noyob miras bu, toki avlodlarga yetolsin omon. Алто Алтай Туругу, атауыз түрктің бір ұлы, ақ қалпақ елін бөлініп, аталған қырғыз ұрығы, айтылып келген ошондон, азырғы тілім чынығы, түп тілім мейлі түрк болсын, түйгөмөс бізге мүлк болсын, оз атқан кезде бөбөкө, озына ынақ сүт болсын, өз тілін чанып жүргөнгө, өзгөчө уят іш болсын. Dilibizdi unutpay, жүрөлүчү кыргыз болуп бир улуттай, өз жерибизди бөтөн элге сатпайлы, кыргыз элим ызаланып урушпай. Емали азаматсыз. Баарыңызга рахмат. Алдыда шайырчыга караңызчы, кандай соңдурлар айтылды. Эркектер элирип турат, аялдар семирип турат. Жигиттер сүйсө жатышаткат, анда табышмак айтышалы тез-тез бат. Кандай дейсиздер анда шайырчыга? Жаңылмашты биз баштап бергенбиз. Табышмакты эми сиздер баштап бериңиздер. Бизден 3 табышмак болсун анда шайырчыга. Сиздерден да 3 табышмак болсун. Табышмактын жоон туура таап атканды бизден биякта отурган агайжиклерибиз көз алып Калыстар көзөмөлдөп турат. Анда биринчи табышмак төмөнкүдөй болсун. Туулганда учат, жашаганда жатат, өлгөндө жүгүрөт. Бул эмне? Туулганда учат, жашаганда жатат, өлгөндө жүгүрөт. Бул эмне? Башкача табышмак экен. Умурткабы? Туура эмес. Жообу барбы шайырчыганда сиздерде? Барбы жок? Бердик. Таппадык. Таппадыңыздарбы? Жообун айтып койсун анда. Өзү негизи мен деле билбейм, билсеңер билип алайын деген. Тамаша. Бул табышмактын жообу кар. Асмандан жаап жаткан кар болчу. Анда сиздерден болсун табышмак. Күнү-түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Ал эмне? Күнү-түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Бул оңой эле табып алат биз жигиттер, а? Күнү-түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Бул суу болуш керек биздин оюбузча. Жөө болсо ой жиги. Табышмакты таап алдыңар. Анда экинчи табышмак бизден болсун. Саламатсыздарбы? Курсагы тойсо турат, курсагы ачса жатат. Маси галош. Жок. Өтүп да? Жок. Шем. Бир ara тандаңыздар, анан туура жоопты айтабыз. Шем. Шым эмес. Анда кап. Таппай калдыңыздар. Эми сиздер аягындан көп айттыңыздар. Буну кийин калыстар. Эсепке алып коюшат, а? Сиздер себеп дегенде 3-4 жооп айттыңыздар. Эми вариант болот да. Акыркы вариантыбыз кап. Макул, анда кийинки табышмагыңыздарды айтып берсеңиздер. Жооп туурабы? Жок. Кап эмес бул канар. Калта дейт. Канар. Кап эмес. Кап деген бул чыпта да, канар деген чоң болот. Таппай калдыңыздар. Анда кап эмес болсо, оозу кийиз, кароозу мүйүз. Кой баласы ишек, муну таппай калган жигиттер эшек болот. Оңдоп айтыңыздар, шашпай бул жагылмачы эмес да, бул табышмак. Шашпай айтыңыз. Оозу кийиз, кароозу мүйүз. Кой баласы ишек, муну таппагандар эшек. Оозу кийиз, карга оозу мүйүз. Кой баласы ишек, муну таппагандар эшек. Кайра-кайра уккуңар келет да. Şu akırkı stroçkasını unutup kaladım, kayra ayıp durup atağız da sene. Жооп берип алашы эшек болгуча мун чыкпай коелучу. Мун чыкпаган эшек болуңуздарбы? Буну таппай кыйналгандар эшек болот экен, биз жөн эле аракет кылбайлы коебуз шайырчыга. Анда жообун айтып коюңуз.
Kavozu giyizemeye emine, kargozu müyüzemeye emine, koy balasını eşek demeye emine deydi. Bunu tappagan jigitler eşek demeye emine. Bunun joğu ne oldu sana joğu? Joğu azık uqqanlar oldu. Bu. Meyli bunu. Anda bunu giyin. Anda giyiz. Sizlerle olsun kavuşmak. Giyinge kavuşmak. 14 жоргосу бар. 2 молдосу бар. 6 тешиги бар, ачык турган эшиги бар. Бул эмне? Кандай? Бильярдты? Бильярд өз аялдар көбүрөөк ойнойт да, себеби бул боюнда бар жеңелер үчүн ойлоп табылган оюн экен да. Жоğun tavalda şükrünün Bizden akırkı tavuşmak bolsun anda. Суға баратканда ырдап барат. Судан кайтканда ыйлап кайтат. Эми биз oyun берели дедик да. Топ жарым үнү шаңданган, торбойдой көктө сайраган, ырыска бөлөп конокторду ыр суналды дейм шайыр жеңе кантес. Ыр сунсак сыналы анда табышмакты сиздер баштадыңыздар, ыр кезегин биз башталы. 22 мектептен Гүлзина деген эжекебиз атайын ыр арнамакчы сиздер үчүн. Анда биздин жигиттер колдо коштоп туралы шайыр жеңе. Шайыр жеңе коштоп турсаңыз турганда. Рахмат, ең соңындырlardan болды. Андамаса шайыр жеңе, сіздерден қызға бізден жооп болып, жан бала ағай өз сіздерге жооп ырда бермесем да. Жігіттер қоштап. Ырда сайырдасын келіңіздер, қоштап тұрабыз. Barısına değişir
dursun булактап. Муң баскан кийимдерди чечеле ыргыталы, шараттатып койгулачы балдар, кагышып ыржыталы. Анда жигиттер сиздерди келе жаткан 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата майрамыңыздар менен куттуктап, кыздар сиздер үчүн агатайым деген ыр десте катары сунмакчы. Биздин жигиттер кабыл алабыз анда. Бар болуңуздар, эң сонун ырлардан болду. Өзү Шайржеңе 8 мартка кеткен жол 23 февралдан башталат экен да. Сиздерди дагы келе жаткан 8 март байрамыңыздар менен куттуктап, биздин жигиттер, эй кыздар дегендерибизди сиздерге сунуп койсок, а? Жигиттер, Келиңиздер, колго кубаттап турабыз. Жигиттер, силер де биздин келечектеги үмүттөр. Шайржеңе
кече алма берсем қолыңа, албай аны қойдың да. Жоолук салсам мойныңа, жоқ деп салбай қойдың да. Ерке балам, жолук салсаң мойнума, алма берсең қолыңа, албай анан коем да, ағаң турса жолуңда. Көрүүчүлөр да байкап калды окшойт Шайыр жеңе. Анда эмесе биз жалпыңыздардын кол чабыңыздар менен, дүркүрөтө кол чабыңыздар менен бизден кыз жигиттер алма дегендерди сиздерге хордап койсок анда. Ырдап бийлеп шаңдаган көңүлдөрдү жаздык го, өнөрлөрдү катылган жүрөктөрдөн каздык го. Эл таразда эл сынчыдайт анда калыстар тобун бүгүнкү сармерденге өз пикирлерин айтуу үчүн Нурумбетов Балтабыл агайыбызды. Башкармалыктын башчысы Абазбек Раимжановичти, мэриянын жетектөөчү адиси Зур Жапарович, Маданият башкармалыгынын башчысы Байыш Төлөгөновичти биздин куттуу сахнабызга чакырып койсок. Жүрөгүн ата журтка арнап койгон мына ушундай ыр саптардын ээлери биздин куттуу сахнага келип жатат. Келиңиздер, дүркүрөтө кол чаап койсок. Бүгін аябай жақсы бір құмарды қандыра тұрған, баяғы ішкі дүйнөңү байыта тұрған бір жақсы сармерден болды да. Мен көбіне сармердендерді көріп жүрем. Республикада шығып жүрем, телевиденияда шығып жүрем. Бирок бүгүнкүдөй сармерден республикада шыққан емес. Биринчиден, эмнесинен айрымаланды? Бардык улуттарды, Кыргызстанда жашаган улуттардын ырын, күйсүн, сөзүн, бийин жада калса эшикте кандай мында достук менен косуп алганын көрсөттүңөр да. Бул өзгөчө. Республикада муну эле келген. Мен ушул катышкан сармердендин кыздарына, балдарга чын дили менен ыраазычылык билдирем да. Биз Кыргызстан көп улуттуу элбиз. Кыргызстан эли дегенде бул кыргыз дагы, өзбек дагы, тажик дагы, татар дагы, уйгур дагы, казак дагы, немис дагы ушу жерде жашаган 100ге жакын улуттарды бириктирип турган кыргыз эли. Ошон үчүн бүгүнкү силердин сармердениңе достуктун сармердени болду. Улуттардын биримдигине сармердени болду. Улуттарды биримдикке, ынтымакчылыкка чакырган сармерден болду. Мен өтө ыраазы болуп отурам. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы катары коштогон. Бүгүнкү сармерден өзүнүн максатына жетти деп ойлойм.
Ол тағы бір айта тұрған сөз. Ол бүгінгі қыздар жеңді, балдар жеңді деп бар қойыштан мен алыстым. Менімше, осы жерде отырған жүйенің мүшелері де мақұл болса керек. Не дегенде, бұл достықтың жарышы болып отырады. Бұл жерде жеңушілер же жеңушілер болды. Бұл ынтымақшылықтың жарышы болып отырады. Бұл өнердің жарышы болып отырады. Айтып қойды, спорт бұл достықтың, ел жұрттың бірімдігінің көпіресіді. Өр менен күй дағы, бүгінгідей шығармашыл өзінчегі номерлер дағы, өр менен күйінілері дағы достықтың еліміздің бірімдігінің, ынтымақшылығын, ош шаарының біздің күшіміз бірімдікте деген бір девисы бар. Ошондай майрам болып отырады. Ошон үчүн силердин бардыгы разы болуунан бириңерди айтып койсом, кыздарды айтсам, жигиттер капы болот. Жигиттерди айтсам, кыздар капы болот. Ошон үчүн бир-эки агайыңар катары бир-эки ойду айтып койушка туура ойлоп отурат. Сармерден көптөн бери башталган Сармерден экен. Бүгүн эгерде мүмкүнчүлүк болгондо мен баштарак ушундай билгенде РТРдан, Оштугудан, ынтымак телевидениясынан чакырып, силерди журтка даңгызалап койсок болмок экен. Азыр бул жерде жаштар балдар тартып отурат. Ушун деле компонент етип, биз республикага чыгарышка аракет кылам мен силерге. Эмне дегенде өзүбүз кол чаап, өзүбүз жайрап жүрө бербей, элге журтта Ош шаарында ушундай билимдүү агайлары бар экен. Чыгармачыл агай эжекелери бар экен. Мынандай өнөрпоздор бар экен деп билгени жакшы да. Мына бүгүн мугалимдин ким экенин көрсөттүлөр. Мен бүгүн силерди отуруп, мугалим болгонума сыйынтандым. Өмүр бою ушу балдарга тарбия таалим бергениме сыйынтандым. Мына көптөгөн бул жерде менин окуучуларым отурат, мугалимдер отурат, эжеке агайлар отурат. Мугалимдер кур эмес экен азыр деле. Чыгармачылыкка, өнөргө, ушу бүгүнкүдөй Сармердендей балдарга таалим тарбия берсеңер, менимче биз өзүбүздүн максатыбызга жеткендей болобуз. Эмне деген айтып келип атат. Мына бүгүнкүдөй биримдикте ак калпак менен ала тобу жанаша турбаса, кыргыз элинин түзүлүшү кыйын болот. Ушул ар улуттун адамдары бирге, бир үндөн, бир ооздон сөз чыгарбаса, кыргыз элинин эртеңкиси кыйын болот. Элибиздин журтубуздун өсүшү үчүн бизде биримдик, ынтымакчылык, достук керек. Ушу жерде ким болбосун катынаса, орус болобу, өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, казак болобу, ушу жерде кимдиги тамган адамдар отурат ушу жерде. Ошол силер окутуп атасыңар. Окуткан балдарыңарга, кыздарыңарга биндик тамы, биндик аны тамган жер бул өзүнчө ыйык жер. Ыйык жер деген бул ошол жер үчүн, ошол журт үчүн, ошол эл үчүн биримдикте ошонун туусун көтөрүп, ошонун ырымында, ошону коргоп, сактап жүрүш биздин вазифабыз, мойнумуздагы вазифа. Мен ойлойм, силер бул жерде мугалимдер баягыдан бери ырдап күйлөгөнгөрдүн основной бир максаты элибиздин биримдигин, достугун, ынтымакчылыгын түзөт деп ойлойм. Бар болгула, аман болгула. Мен өтө бүгүн ыраазы болуп отурам. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүткүл дүйнөлүк дене тил күнүнө арналган иш-чарага Ош шаарынын мэриясынын демилгеси менен бүгүнкү күндө бул иш-чарага, бул улуу майрамга арналган жумалыктар, иш-чаралар өтүп келет. Ошол иш-чаралардын бири катары бүгүн ушул Ош шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган Сармерден иш-чарасына күбө болуп турабыз. Бүгүнкү иш-чаранын дегеле ушул эне тил күнүнө арналган иш-чаралардын негизги максаты болуп мен айтар элем, ар бир улуттун өз ара түшүнүүсүнүн, ынтымакчылыктын, достуктун, биримдиктин
майрамы жолбосо ушул жогоруда айтылган баардык сөздөрдү шерелештирген, бир мамлекетте бир эл болуп, бир журт болуп жашап келе жаткан, жогоруда Балтагүл Аттогуруч айткандай, биздин көп улуттуу элдердин чыныгы майрамы деп айтсак туура болот. Себеби ар бир адам, ар бир үй бүлө ошол мамлекетте жашаганда баардыгыбыз биригип, эгерде Кыргызстан мамлекетинде баардыгыбызды улуттарды бириктирген бул мамлекеттик тил болсо, албетте ар бир улуттун өз эне тилин бартап, аларга сый-урмат көрсөтүп, ар бир эне тилдин өнүгүшүнө салым кошкон бул мамлекеттин бирден бир милдети болуп эсептелет. Мына бүгүнкү иш-чараны көрүп отуруп, мен бир кечирим сурап коем, себеби бизде дагы бүгүн иш-чаралар абдан көп болгондуктан азыр эле бир иш-чарага катышып, анан бул жака келишке туура келди. Бүгүнкү күнү Ош шаарында канча улут жашаса, канча эл жашаса, ошонун баардыгынын биримдиги мына ушул бүгүнкүдөй ынтымакчылык менен өткөрүлгөн иш-чараларда билинет. Мына бүгүн ушул жаш мугалимдердин аракети менен уюштурулган Сармерденге бул жакта кыздар, бул жакта жигиттер, кыздар менен жигиттердин ортосундагы достукту бириктирсе, албетте бул Сармерденин түпкүрүндө чоң идея жатат. Бул идея ошол улуттардын ортосундагы биримдик болуп эсептелет. Мына быйылкы жылы өзүңүздөргө маалым болгондой, Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк чоң бир иш-чара өткөрүлгөн турат. Бул иш-чара Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп Ош шаары наам алып келди. Буюрса 2019 жылы ушул иш-чарада ушундай биздин жаштар, албетте мугалимдер дайыма чоң күч болуп келет. Ал эми биздин көп улуттуу элибиз ушул жалпы иш-чараны бирдикте, ынтымактыкта өткөрөт деген баарыбыздын оюбуз бар. Мен ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү майрамыбыздар менен Ош шаарынын мэри Талабек Насырбек Сарбашевдин атынан, жалпы мэриянын атынан ушул жогорку деңгээлде уюштурулган майрамыбыздар менен куттуктап коюуга уруксат этебиз. Урматтуу ага эжекелер жана бүгүнкү кеченин катышуучулары, жаш мугалимдер, сиздердин бүгүнкү өтүп жаткан иш-чараларыңыздар жакшы, ийгиликтүү, жемиштүү болуп көрүнүп турат. Мындан аркы иш-чараларга дайыма биз келип катышайын деген үмүттө келип отурабыз. Бардыгыңыздарга ден соолук. Ушул мугалим деген бул ким? Мугалим деген мындай карап көрсөңүздөр актер экен, бийчи экен, билимдүү адам экен. Ушулардын бардыгын үйрөткөн бир гана мугалим. Мугалим үчүн биз сыймыктанабыз. Сиздер ушундай жогорку деңгээлде уюштуруп жаткан кечени билим берүү башкармалыгына биз ыраачылык билдиребиз. Ар дайым жакшы, мындан аркы бүгүн Ош шаарында болсо, эртең республикалык деңгээлде ушундай сармендерлерди мугалимдердин арасында уюштуруп жогорку деңгээлге чыгаралы деген үмүттөмүн. Бардыгыңыздарга ден соолук, чыгармачылык, ийгиликтерди каалайм. Sen айтпай кеттің, Азбек. Мында жана айттым эле иш-чаралардын баары уланып келе жатат деп, эртең буюрса 21 февраль күнү бизде жыйынтоочу иш-чара болот. Ошол жерде биз сөзсүз жыйынтыктап туруп, өзүбүздүн мэриянын атындагы сыйлыктарды ошол жерде тапшырабыз. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ардактуу коноктор, мына ушул күндөрдө биздин алдыбызда бир улуу майрамдар турат. Бүгүнкү айтылып жаткан эне тил күнү 21 февралдагы чоң майрам. Андан кийин мына 23 февралда мекенди коргоочулардын күнү, бул да чоң майрам. Мен бардыгыңыздарды ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу келе жаткан майрамдар менен чын диlimden башкармалыктын атынан куттуктаймын. Эми
бүгүнкү Сармерден ушу эне тил майрамына карата уюшулуп жатат, уюшулду. Биздин шаарыбыз Ош шаары Кыргызстанда өзгөчө шаар. Бул түштүк борбору менен бир катарда. Ушул Кыргызстанда дээрлик 80ге жакын улут жашайт деп жүрөбүз. Ошол улуттун бардыгы ушу биздин шаарыбызда бар. Көп шаарлар мындай менен мактана албайт. Мисалы үчүн Нарын антип мактана албайт, Талас антип мактана албайт. Бизде Кыргызстандагы бардык улут жашайт. Бардык улут ушул жерде бала тарбиялап, окуп, иштеп жүрүшөт. Биздин ордубуз өзгөчө. Демек, Ош шаарында улуттар аралык мамиле ушул биримдик кайсы деңгээлде болсо, Кыргызстаныбыздагы ошол деңгээлде болот деген сөз. Анан эми мен кечигип келдим. Кечирим сурайм, себеби ушундай шарт болуп атат. Кечээ Ош шаарыбызда биздин жогорку кеңештин социалдык иштер боюнча комитетинин кезектеги жыйыны Ош шаарында өттү. 15 депутат, ondan ашык өкмөт мүчөлөрү, министрлер катышты. Каралган маселе Ош областында жана Ош шаарындагы билим берүү проблемалары талкууланды. Жеринде барып көрүшүп, таанышып, мектептерибизди карашып, райондорду кыдырып беришип, анан кече 4 саат танаписсиз бир чоң жыйын, маанилүү жыйын болду. Жакшы чечимдер кабыл алынды. Эми мына бул жерде жаш мугалимдер отурасыздар. Мен ушуну сиздерге дээрлик ар бир мектептен өкүлү бар. Мен ушу бир-эки маселени айтып коеюн. Ушул жыйында билим берүү системасынын оңолушунун негизги гаранттын бири катары мугалимдердин айлык акысы жөнүндө сөз болду. Жогорку кеңештин депутаттары ошол өкмөттүн мүчөлөрүнөн, өкмөттөн качан конкреттүү мугалимдердин айлыгы көбөйөт жана канчага көбөйөт деген маселе жөнүндө сөз болду. Өкмөт тарабынан ушул нерсе айтылды. 1-сентябрга карата сунуш эсептеп кандай көбөйөт, бир канча вариант айтылды. Ошол варианттардын кайсынысы жарайт, биз өкмөткө сунуш кылабыз. 1-сентябрдан өзгөрүү болот деп убада беришти. Эми ушундай болсун деп үмүт кылып турайлы. Демек, муну менен мен эмнени айткым келет? Биз кээде биздеги проблемаларды өзүбүздөн башкалар сезбейт дегендей кылабыз. Эми бир элибизде улуу сөз бар. Казанда болсо чөмүчкө чыгат деген. Бизди унутуп калышкан жок. Өкмөтүбүз, жетекчилерибиз, коомчулук бизди ойлонуп атышат. Эми Кудай кааласа заман жакшы болот. Ал эми Сармерден жөнүндө айта турган болсок, мына ушул сахнада отургандар, мен ушундай түшүнүп атам, жалаң биздин жаш мугалимдер, демек, күч, мүмкүнчүлүк биздин билим берүү башкармалыгында бар экен. Ырдай ала турган, Сармерденге катыша ала турган ушунча жаш мугалим болгондон кийин, ырдай албай турган дагы башка жаштарыбыз дагы бар да, туурабы? Демек, биздин артыбызда бир жакшы муун келатыптыр. Мен бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Немеден кээ бир эпизоддорду WhatsApp'тан жиберишти көрдүм. Анан эми анын жазууну биз отуруп алып дагы тасманы карайбыз. Агай Батал Нурбетович бир жакшы айтты, эгерде тасма жакшы болсо телевидениеден чыгарайлык деп. Ошого аракет кылайлык. Эми мен эмне дейм, сиздер өркүнүңүздөр өсө берсин. Мен сиздердин ырчы болуп кетишиңиздерди ончо каалабайм, мугалим боюнча калыңыздар. Мугалим боюнча калып, балдарыңызга татыктуу билим бериңиздер. Мына азыр көрдүңөр, жетекчиңер дейип кетти. Мына жакшы репрессиядан. Мына жана бирденибиз айтып кетти, Кыргыз эне тил майрамы. Областыбызда, шаарыбыздын бардык коллективдеринде эне тил майрамы бүгүн бекитилип атат. Кудай буйруса азыр айтып кетти, эртең университетте. Мына жакшы номерлерди өзүңөр эле катып жүрө бербей, ошол чоңураак аренага да чыгарыш керек. Биз азыр бул жерде белгилеп алдык. Жакшы номерлер бар экен, жакшы улуттук ырлар бар экен, жакшы сөздөр, балдар бар экен. Биз республикалык, областтык
шаардык мероприятияларга ошолорду тартышка аракет кылабыз. Бул жерде Гүлбарчын отурат, менин орун басарым, ал киши жазып атат. Кудай буйруса, биз силер менен дагы көп жолу кеңешебиз. Эл майрамы боюнча бул өтө өзгөчө түшүнүк. Эне тил майрамы боюнча. Эне тил деген ар бир элдин өзүнүн тилинен өзү ыйык. Өзүнүн тили ыйык ошол элге. Өзбектин өзбек тили, татардын татар тили, кыргыздын кыргыз тили. Ар бир улуттун ассамблеянын бирден бир милдети ар бир улуттун өзүнүн тилин сактоо. Сактаган менен бирге мамлекеттик тилди өркүндөтүп өстүрүү. Мамлекеттик тил бизде кыргыз тили. Официалдуу тил орус тили деп аталат. Ошон үчүн кайсы улуттан болбойду, кайсы этностон болбойду, кыргыз тилин үйрөнүү биздин милдет. Ушуну дайым эске тутуп жүрсөк, мына бүгүнкү өтүп аткан иш-чараңарда ошол багыттар өтүп атат. Кыргыз тилин билбеген мамлекетти сүйүп жарытпайт. Эне тилин билбеген өзүнүн улутун жарытпайт. Эне тилин билбеген ол мамлекетин сүйүп жарытпайт. Ошон үчүн эне тилди билиш керек. Эне тил менен кошо кыргыз тилин ыйык сактап, мамлекеттик тил катары жогорку деңгээлге чыгарып сүйлөп билүү биздин милдетибиз. Ошо майрамдар бүгүн Авазбек ачыгын айтыш керек. Ушул жерде отургандар агай эжекелер баардыгы кумарданган. Мына иниме, мына карындашыма чоң рахмат. Ким эле республикадан өткөрүп берген өркүнүңөр өтсүн, аман болсун. Сөзүмдүн акырында жалпы дагы бир жолу жалпы катышуучуларга, өнөрпоздорубузга, жаш мугалимдерибизге чоң ыраазычылык. Ошондой эле ушул иш-чараны уюштурган мына Тынчтык Бекташевич баш болгон нашы жамаатка, сиздерге дагы чоң рахмат. Анан бул мына залда мектептердин өкүлдөрү отурат. Булар жөн эле келип калган жок. Булар дагы өзүнүн командасын уюштуруп, убара болуп, ошолорго байлашып болуп отурушат. Сиздерге рахмат. Анан мен бир нерсени айтып коеюн уюштуруучуларга. Азыр Балтагул экен, Балтагул Нурбетович айтты. Жакшы номурлар бар экен деп койду да. Анан кийин бир күн келет, алиги номурду ушу коюп берсеңер дегенде өзүбүз пайпаластап таппай калып жүрбөйдү да. О программада кайсы номур экенин белгилеп койгула. Ушул номур деп айтканда таап бара турган, алып бара турган булар. Рахмат, агайлар кетпей турсаңыздар. Ыраазычылык баракчасы менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата уюштурулган Сармерден сынагына жигердүү катышып билим берүү мекемелеринде иштеп, окуп жана тарбияланып жаткан замандаштарыбыздын улут аралык достугун бекемдөөгө кошкон зор салым үчүн жаш мугалим эжелердин чыгармачыл тобу сыйланат. Мына ушундай эле ыраазычылык баракчасы менен жаш мугалим агайлардын чыгармачыл тобу сыйланат. Авазбек Райымжанович. Кыргыз Республикасынын туризм министрлиги Ош шаардык маданият башкармалыгы алкыш баракча 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата жаш мугалимдер арасында уюштурулган Сармерден кароо сынагына жигердүү катышкандыгы үчүн мыкты эрке бала номинациясы менен Ош шаарындагы номер 31 Курманжан Датка орто мектебинин соц педагогу Советбек уулу Азамат сыйланат. Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Топчубай Доспаев. Ошондой эле мыкты шайыр жеңе номинациясы менен Ош шаарындагы номер 27 мектебинин орто мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Тайыр кызы Нургүл сыйланат. Сіздерге да чоң рахмат. Шайыр жеңе сар берденибиз бүтүп мына калды да, кезигебиз максаттар чоң алды да. Эски тилек идея көп алды да, Сармерден да жыйынтыкталып калды да. Көрүшөлү амандыкта ыр бийде, мекендештер таазим этебиз жалпыңа. Болгон өнөр талант
ыраазы болуп саламатта баргыла. Ушул учурдан пайдаланып бардык Ош шаарындагы жаш мугалимдердин башын бириктирген Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын сулкана башчысы Досмуратов Тынчтыгайга дөөркөлөгөн кол чабылат. Бүгүнкү сармердикти көрүп коштоп колдоп тургандар үчүн сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу агачкелер.